Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер. Сиздер менен бүгүнкү лабораториялык ишибиздин өтүлүүчү темасы виртуалдуу компьютерду чогултуу. Сабактын максаты студенттерди компьютердун түзүлүшү, анын негизги жана кошумча компоненттери, алардын функциялары жана принциптерин талдоо. Ар бир компонентти туура орноштуруу жана туташтыруу болуп эсептелет. Өзүңүздөргө маалым болгондой, биринчи биз платформаны тандап алабыз. Бул жерде мен Intel платформасын тандап алдым. Андан кийин микропроцессорго токтолобуз. Микропроцессор деген эмне? Бул компьютердун мээси, ал баардык маалыматтарды иштетет. Канчалык жакшы болсо, ошончолук тез иштейт. Микропроцессордун түрлөрүнө токтолуп кете турган болсок, алар Celeron, Intel, Pentium, i3, i5, i7 жана башкалар болуп бөлүнөт. Бул жерден биз i5-ти тандап алдык. Андан кийин энелик плата. Энелик плата бул негизги плата болуп эсептелет. Ал компьютердун баардык түзүлүштөрүн бириктирип, аларды чогуу иштегенге мүмкүнчүлүк берген негизги плата. Энелик платанын түрлөрү алар Asus, ATX, ARM жана башкалар болуп бөлүнөт. Бул жерде мынакей оперативдик ээс дагы бул иштеп жаткан программаларды убактылуу сактоочу тетик болуп эсептелет. Оперативдик ээстер дагы түрлөрүнө токтолуп кете турган болсок, DIMM, DDR, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 болуп бөлүнөт. Бул жерден биз DDR4-тү тандап алдык. Андан кийин катуу диск, Winchester деп коебуз, жесткий диск деп коебуз. Катуу диск бул маалыматтарды узак убакытка чейин сактоочу механикалык диск. Ал магниттин жардамы менен жазат. Анын түрлөрү HDD, SSD болуп бөлүнөт. Анын ичинен дагы ATA, SATA, MSATA болуп бөлүнүп кетет. Бул жерден биз SATA-ны тандап алдык. Андан кийин видеокарта. Видеокарта бул өзүңүздөргө маалым болгондой, сүрөттөрдү, видеолорду, графикалык маалыматтарды иштеп чыгуучу түзүлүш. Ал дагы көлөмүнө, тибине, шинде өткөрүү жөндөмүнө жараша айырмаланат. Андан кийин кулерди тандайбыз. Кулер дагы бул муздаткыч, желдеткич болуп эсептелет. Анын кулердин түрлөрү дагы ошо өздөрүнүн көлөмүнө жараша бөлүнүп кетет. Андан кийин блок питания. Бул кубаттандыруучу блок. Ал токту компьютерге өткөрүп берүүчү негизги кызматтарды аткарат. Ал дагы өзүнүн ваттын көлөмүнө жараша айырмаланып турат. Андан кийин корпусубузга токтолобуз. Корпустар дагы ошо мини корпус, чоң жана кичинекей корпус болуп бөлүнөт. Бул жерден өзүңүздөргө маалым болгондой, азыр негизинен компьютердун ички тетиктерин баардыгын тандап алдык. Эми ошолорду системалык блоктун ичине коюп баштайбыз. Өзүңүздөр көрүп турасыңар, системалык блок энелик плата турат. Энелик платага биринчи микропроцессорду салып алдык. Андан кийин оперативдик ээсти салдык. Андан кийин койлерди салдык. Ушул нерсеге урматтуу студенттер маани беришибиз керек. Баардыгы өзүнүн этабы менен кетиш керек. Андан кийин ошол энелик платаны системалык блоктун ичине орнотуп алабыз. Системалык блоктун ичине орнотконубуздан кийин өзүңөрдө сүрөтү да көрүнүп турат. Катуу дискти катырып алабыз. Катуу дискти салабыз. Катуу дисктин кабели менен энелик платага байланыштырабыз. Блок питаниябызды дагы энелик платага кабелин байланыштырып сайып алабыз. Мына көрүнүп турат, бул жерде кызыл түстө, көк түстө болуп.
Андан кийин видео картаны салабыз. Видео картаны салгандан кийин видео картаны дагы блок питаниянын кабели менен байланыштырып алабыз. Мына ар бир байланышкан мына сары, кызыл түстө, жашыл түстөгү кабелдер менен көрсөтүлүп турат. Ушул нерсеге көңүл бурушубуз керек. Мынакей видео карта менен байланыштырып турган кабелди көрсөтүп атабыз. Мына биздин системалык блогубуз арт тарабынан көрүнүп атат. Андан кийин мыш чычкан деп коебуз. Мышты байлап алабыз. Андан кийин клавиатураны байлап алабыз. Андан кийин мониторингти байлайбыз. Мынакей бул жерде урматтуу студенттер, негизинен биздин лабораториялык ишибиздин максаты ушул виртуалдык компьютерди кантип чогултуу керек, алардын кандай компоненттерине көңүл буруу керек, иштөө принциптери кандай болуш керек, кантип компьютерибизди курашыбыз керек болчу. Негизинен сабагыбыз максатына жетти деп эсептейм. Анда эмесе урматтуу студенттер, ар кимибиз топ-топко бөлүнгөнбүз. Ошол тобубуз боюнча чыгып, кимибиз канчалык тез убакытта жана туура тандап ушул компьютерди курайбыз. Ошол боюнча ар бириңиздерди баалайбыз. Анда эмесе саламатта калыңыздар.